Mendeki alıp salçı, kaygımızdın tişigin jarıp salçı, arzup kütkön ardağım, akkan taŋım, үлүмдөй алып жатат. Жалгыздык жакшы көргөн жарым болуп, ыр дүйнөм, айым, күнүм баарым болуп, жашаймын көлдөй терең сырлар менен, ырларым кайгоорума дары болуп. Дал ушинтип бүт дүйнөсүн ырларында гана чагылдырып келаткан учурдагы кыргыз поэзиясында ысмат алып калган акын жана котормочу, Кыргыз Республикасынын Жазуучулар союзунун мүчөсү, Жолон Маматов атындагы адабий сыйлыктын ээси Назгүл Осмонованын Чалыккан кыялдар аттуу ырлар жыйнагынын бет ачары болуп өттү. Бул поэзия кечим өтүшүнө демилгечилер жана колдоочулар өзүм иштеген чыгыш адабияты жана искусствосу басма компаниясы ушулар өткөрөлү же чыгармачылык кечеңизди ушул Чалыккан кыялдар деген китебиңиздин бет ачарын өткөрөлү деп ушулар сунуштап калды. Бул кечеге ушул китеп дүкөндө өтүп аткан өзү бул символикалык көрүнүш болуп атат. Себеби поэзия бул китеп дүйнөсү да. Поэзия деген бул интеллектуалдык дүйнө болгондон кийин байгындай кылып аштой берип өткөрүү максатым эмес да. Ушундай эл жазуучулар келип отурат, Сейит Жетимишев агай, Асан Жакшылыков агайлар келип атат. Өзүмдүн устатым Үмүт Култаева эжем келип атат. Анан ушу жалпы эле мен ырларымды күткөн, сүйгөн окурмандарым келди. Поэзия бул тазалыкка, арулукка үндөгөн дүйнө. Ошон үчүн бул жерге келген адамдардын баары мен үчүн аябай сыйлуу, аябай жакшы адамдар. Жан дүйнөсү таза, адам деген атка татыктуу адамдар деп ойлойм. Акындын поэзия кечесине адабият айдыңындагы бир топ көрүнүктүү акын жазуучулар, Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкей Эралиева жана көптөгөн жаш поэзия ышкыбоздору катышкан. Ал эми каарманыбыздын кечесин уюштурган Чыгыш адабияты жана искусствосы басма компаниясына караштуу Шанс китеп дүкөнү жана эл аралык Нур Борбор чыгармачылык академиясы мындай таланттарга дем берип, колдоо көрсөтүүнү мындан ары да улантышаарын белгилешет. Негизи бул Шанс китеп дүкөнү ачылганына 4 ай болду. Ошо 4 айдын ичинде биз бир гана китептерди сатпайбыз. Биз дагы ушундай чыгармачылык кечелерди өткөрөбүз, семинарларды өткөрөбүз. Ары кандай жана студенттерди чакырып, жана азыр айтып аткандай Talking Club өткөрөбүз. Ошондой анан бүгүн болсо биздин компаниябыздын редактору Назгүл Осмонованын чыгармачылык кечеси болуп атат. Өзү бизде редактор болуп иштейт, жана эми поэзия менен аябай кызыгып, өзү китеп жазып, ушу ырларды жазат. Назгүл Осмонова 1972 Ош областына караштуу Өзгөн районунун Мырзарык айылында жарык дүйнөгө келген. Бир уул, бир кыздын мээримдүү энеси, бир канча гезиттерде редактор, жооптуу редакторлук кызматты аркалап жүрүп, 1994 Күн түнөгөн жүрөк, андан соң Жетим көпөлөк деп аталган китептери жарык көргөн. Түн ортосу жетим көпөлөк, санаалуудай мага туюлат, кеткиси бар бийик көкөлөк, тереземе улам орунат, түшүп турат азыр маанайым, билсең мен да темир тордомун, ошентсе да сени аяйым, тереземди ачып коеюн, коюу түнгө шашып калдастап, учуп кетти бийик көкөлөк, жай таба албай жаткан алдастап, менин жаным жетим көпөлөк, кайтып келчи жалгыз көпөлөк, өткөрөлү түндү экөөлөп. Ача албасаң мейли алам сырларын, ачам деп да көп талалат кылбагын. Ырың болсун табигаттын өзүндөй, толкусуна сиңирген күн нурларын. Кечеде жаш калемгерлер каарманыбыздын ырларын көркөм окшоп, каалоо тилектер айтылып, акындын сөзүнө жазылган обондуу ырлар жаңырды. Бул жана эле мунун Назгүлдүн ырларын кыйкырып өкүрүп окуп кое турган ырлар эмес, муну жалгыз отуруп алып окуш керек деп айтат Сейит агай. Чын эле Назгүлдүн ырлары ошондой ырлар. Назгүлдүн ырларын бир окуп эле түшүнүп коюш мүмкүн эмес да. Кайталап бул сапта эмнени айткысы келди деп кайталап окуйсуң да. Ошонусу менен өзүн окурманды өзүнө тартат болуш керек. Анан студент кезде Назгүлдүн бир жазган ыры бар болчу, Жетим көпөлөк деген. Ошол жетим көпөлөккө обон жазылып, аны Гүлнара Тойгонбаева ырдап чыккан. Ошондо биз кадимкидей мындай биз үчүн чоң жаңылык, кубаныч болгон. Ошолордун мисалы мен жазып койгондой сүйүнүп, ушундай
группабызда чоң ийгилик деп кубанычты көрүшкөнбүз да. Поэзия кечесине келген ар бир конок поэтикалык саптарга суугарылып гана калбастан, кеченин соңунда Заманбап Шанс китеп дүкөнүнүн жөрөлгөсү менен таттуулардан ооз тийишти. Мен сүйүүгө маани берип өзгөчө, андан кызык дүйнө жок деп жүрүпмүн. Көп күндөрү туткунундан чыга албай, ойлоп көрсөм, көңдөй өмүр сүрүпмүн. Барпа Матраимов, Алтынбек Саакиев, Таң Маанай программасы.